Рахмат, кийинки сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, Дастан Артович. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Мен мунуңуз кызыл кыяны мугалимдерге кандай кыйкырса мага да ошондой кыйкырсын деп атайын галстугун тагынбай келдим. Ушул жигиттин бир духун байкайынчы депчи. Мага анчалык кыйкыра албайт чыгар. Сиз апендинин кызындай мактаган Жеңиш Разаков 4 жыл губернатор болду. 4 жыл вице-премьер-министр болду да, бирок 4 метр жерди чечпей кетти. Анан кетип атканда да жөн кетпей, урматтуу президентибизди анан сизди баш кылтырып минтип айтып кетти. Кече Азаттыкка берген комментарийин айтып берейин да. Үй бүлөдөгү маселелерди калыбына келтирүү керек, ошондуктан арыз жаздым. Чек ара маселеси боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Жогорку кеңештин палатасына жалпы жыйындан өтүп түшүндүрүп чыктык. Бул кыйын маселе болгондуктан жеринде эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Менимче, чек араны чечүү маселеси көп жылдарга уланат. Мен баштаган ишти аягына чыгарыш керек беле, же жок беле, аны Кудай билет деп, мындайча айтканда чек коюп кетти. Анан сиз азыр эми дагы бир Баткендин губернаторун алып келатасыз да. Деги эле биз Баткендин губернаторун алып келип эле вице-премьер кылып бербей, анда Баткендин губернаторун ошока эле коюп эле вице-премьер деген статусту макамды ошока эле койбойбу? Бизде кыргыз өзбек чек арасында маселе жок. Казак менен жок, Кытай менен жок. Болгону тажик кыргыз чек арасында. Анда Баткендин губернаторуна эле статус берейик вице-премьер, ал так ошондой экен да. Сиз кандай көз караштасыз? Анан мунуңуздан башка өзүңүз сунуштап атасыз да, башка талапкер жок болобу депчи. Эми Улукбек Кочкоров окшогон мыкты жигит бар, министр, чекис десең чекис, чечен десең чечен. Мунуңуз деле мал доктор экен го, анан ара чолоодо мунуңуз аксап калып, дагы уят болуп калбайсызбы деген эле өтүнүч эмес, өкүнүчтү айтып атам да. Ушуну өзүңүз сунуштап атасыз, жоопкерчиликтин баары сизде болот да, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Рахмат. Рыскелди Чыныбекович, ал жерде Баткендин областын жетекчисин вице кылып берген, а бер жакта Өзбекстан боюнча да маселе бар да. Анда бер жакта Ош менен Жалал Абад областында да ошондой бериш керек болот. Башка мамлекеттер менен эле аягына чыга элек маселелер бар. Мындан тышкары чек арага жайгашкан, жакын жайгашкан калктуу конуштарды өркүндөтүү боюнча абдан чоң социалдык маселелер бар. Булардын баарын Баткен областында отуруп чече албайт аны. Ал өкмөттө. Анан бир чети, экинчи чети башка мамлекеттердин мамлекеттик комиссиялары өкмөттүн гана деңгээлинде сүйлөшүшөт алар. Алар өзлөрү келип Баткенде же болбосо биздин областтардын вице-премьер статусу менен сүйлөшкөндө ал башкача болуп калат. Алардыкы мамлекетте өкмөттүн мүчөлөрү жана вице-премьерлери келет. Анан бул жерде да биз өзүбүздүн деңгээлибизди карашыбыз керек да.